Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Бүгүнкү биздин сабагыбыз Жалал Абад облусуна арналмакчы. Жалал Абад облусуна тиешелүү болгон бүгүн биздин биринчи сабагыбыз. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын максаттары. Бүгүн биз сабагыбызда Жалал Абад облусунун экономикалык географиялык абалына мүнөздөмө беребиз. Тарыхый калыптануусу менен таанышабыз. Облустун жаратылыш шарттарына мүнөздөмө берип, жаратылыш ресурстук потенциалына кыскача токтолобуз. Анда эмесе экономикалык географиялык абалы. Бүгүнкү күндө Жалал Абад облусу Кыргызстандын батыш тарабында, түндүк батыш тарабына жайгашып, түндүгүнөн Талас облусу, түндүк чыгышынан Чүй облусу, чыгышынан Нарын облусу, ал эми түштүгүнөн Ош облусу менен чектешип, батышынан жана түндүк батышынан Өзбекстан менен чектешет. Облустун бүгүнкү күндөгү аянты 33.700 км квадрат, ал Кыргызстандын аянтынын 17%-ын ээлейт. Облустун борбору Жалал Абад шаары. Биринчи суроо. Бүгүнкү сабагыбызда дагы окуучулар кызыктуу суроолор берилмекчи. Анда эмесе биздин биринчи сурообуз: биз буга чейинки силер менен өткөн Талас, Чүй жана Нарын облустарынын кайсыл райондору Жалал Абад облусу менен чектешет? Тарыхы. Тарыхына көз чаптыра турган болсок, тарыхы буга чейинки биз өткөн облустар менен окшош. Тагыраак айтканда, облус 21 ноябрь 1939 жылы түзүлгөн. Ал эми 1962 жылы бул айырмачылык Ош облусу менен биригип, бүгүнкү күндөгү биз силер менен көрүп турган Жалал Абад облусунун түзүлүшү 14 декабрь 1990 жылдан бери. Экинчи суроо. Буга чейинки биз силер менен өткөн облустарды тарыхын карап чыгып, эстеп, суроого жооп берсеңер. 1980 жылы Жалал Абад облусунун тарыхында кандай өзгөрүү болгон? Жаратылышы. Бүгүнкү күндө Жалал Абад облусу Кыргызстандын түндүк батышына жайгашып, негизинен Кыргызстандын борбордук бөлүгүнүн Фергана кыркатоосу менен чектелген. Түндүк тарабында узундугу өтө узун болбогон жана өтө бийик болбогон Чаткал, Пскем, Чандалаш кыркатоолору менен чектелген. Облустун негизги аймагы бул Фергана, Орто Азиядагы Фергана өрөөнүнүн чет жакалары менен, тагыраак айтканда облустун көпчүлүк бөлүгүн бүгүнкү күндө кыркатоолордон тышкары адырлар, дөңсөөлөр ээлейт. Облустун бүгүнкү күндөгү эң бийик жери бул Афлатон чокусу, ал Чаткал тоосунда жайгашкан, анын бийиктиги 4503 метр. Ал эми облустун эң төмөнкү жери Базаркоргон районунда жайгашкан, анын бийиктиги деңиз деңгээлинен 600 метр бийиктикте. Ошондой эле жаратылышы өтө кооз облус экенин баардыгыбыз билебиз. Өзгөчө баса белгилеп кетчү Жалал Абад облусунун калкы сыймыктана турган, жалпы Кыргызстандын калкы сыймыктана турган бир канча объектилер бар. Алардын албетте Жалал Абад облусу дегенде оюбузга келет биринчи бул байыркы Арсланбаб токою. Анда эмесе окуучулар буга чейин 8-класста Кыргызстандын физикалык географиясы сабагынан Арсланбаб токою үчүндө силер өткөнсүңөр. Анда эмесе кийинки биздин тапшырмабыз ушул Арсланбаб токоюна байланыштуу болот. Тагыраак айтканда мүнөздөмө. Анда эмесе мүнөздөмөнү бир аз башкача формада бересиңер. Тагыраак айтканда өзүңөр көрүп тургандай, сандар берилген. Ал эми сандардын тушуна бул эмне болгон көрсөткүчтөр жазышыңар керек. Кийинки албетте кийинки муну баса белгилеп кетпесек болбойт. Бул албетте Кыргызстандагы эң кооз көлдөрдүн бири болуп эсептелген. Бул Сары Челек көлү. Сары Челек көлүн дагы эгер эсиңерде болсо 8-класста Кыргызстандын ички суулары темасында өткөнсүңөр. Көлдөрү темасында өткөнсүңөр. Демек Сары Челек көлү жөнүндө силер маалыматка ээсиңер. Ошондуктан Сары Челек көлүнө мүнөздөмө беришиңер керек. Демек бийиктиги, аянты, тереңдиги, узундугу
мына туурасы. Жана башка кошумча кызыктуу фактыларды кошуп койсоңор болот. Жаратылыш ресурстук потенциалы. Демек, албетте жаратылыш ресурстук потенциал деген ошол облустун өнүгүүсүнө, ошол облустун калкынын экономикасынын жалпы жакшы деңгээлде болушуна таасирин тийгизет. Ошондуктан бир канча потенциалына тиешелүү болгон мүнөздөмөлөрдү берсек болот. Мисалы, биринчиси, албетте бул суу ресурстары. Бүгүнкү күндө өзүңөр Жалал Абад облусунун картасынан көрүп тургандай, Кыргызстандагы эң негизги, эң ири, эң маанилүү Кыргызстан үчүн суу сактагыч, Токтогул суу сактагычы бүгүнкү күндө толугу менен Жалал Абад облусунун аймагында. Демек ушул облустун аймагында дээрлик Кыргызстандын бүгүнкү күндөгү жалпы бүткүл Кыргызстанды электр энергия менен камсыз кылып турган гидроэлектр станциялар орун алган. Экинчи, албетте, бул климаттык ресурстар. Биз айтып кеткенде Кыргызстандын Фергана өрөөнүнүн чет жакаларына жайгашкандыктан биз силер менен жакшы билебиз, жылуу, жагымдуу климаттык шарттар албетте бул жакта мол түшүм алганга, бир нече ирет түшүм алганга шарт түзөт. Дагы бир баса белгилеп кетчү нерсе, албетте, кен байлыктары. Жалал Абад облусу бүгүнкү күндө ар түрдүү кен байлыктарга бай. Алар менен бир таанышып кетели. Эгер эсиңерде болсо, бүгүнкү күндө Кыргызстандын эң негизги көмүр кендери жайгашкан облустардын бири болуп эсептелет. Мисалы, атактуу өздөрү аты айтып турган Таш көмүр шаары болсун, Көк жаңгак шаарлары болсун, булардын бардыгы бүгүнкү күндө Кыргызстандын негизги ири көмүр кендери. Ошондой эле биз баса белгилеп кетпесек болбойт, эң негизги өзгөчөлүктөрдүн бири бул Жалал Абад облусунда жайгашкан бүгүнкү күндөгү мунай кендери. Мунай кендери бүгүнкү күндө Кыргызстандын Жалал Абад облусунда гана белгилүү десек болот. Ошондой эле, албетте, облуста алтын кендери бар. Бүгүнкү күндөгү Кыргызстан толугу менен иштетип жаткан, Кыргызстандын бийлиги толугу менен иштетип жаткан Макмал алтын кени Жалал Абад облусунда жайгашкан. Ошондой эле биз силер менен көрүп тургандай, облуста ар түрдүү, албетте, курулушка керектелген кен байлыктар дагы бар. Мисалы, алар гипс болсун, алар кирпич жасоого керектелген чопо болсун, жана башкалар. Ошентип, бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Бүгүн биз силер менен кыскача Жалал Абад облусунун географиялык абалына мүнөздөмө бердик. Бүгүнкү биздин сабагыбызда Жалал Абад облусунун кыскача жаратылышы менен тааныштык жана кен байлыктарына көз жүгүрттүк. Анда бир канча суроо бүгүнкү өтүлгөн тема боюнча. Демек, биринчи сурообуз: Жалал Абад облусу канча өлкө жана канча облус менен чектешет? А. 2 өлкө 1 облус. Б варианты: 1 өлкө 2 область. В. 1 өлкө 4 облус. Г. 2 өлкө 3 облус. Туурасы, албетте, 1 өлкө жана 4 облус. Кийинки суроо: Талас облусу кайсы району? Биз силер менен буга чейинки өткөн темабыз Жалал Абад облусу менен чектеш жайгашкан эмес. Өзүңөр билгенде Талас облусунда 4 район бар. 4 райондун 3 району бүгүнкү күндө Жалал Абад облусу менен чектешет. Ал эми 1 району чектешпейт. Варианттар кетти. Ойлонууга 5 секунда берилген. Туура жооп Манас району. Кийинки суроо: Жалал Абад облусунун кен байлыктарындагы негизги өзгөчөлүк кайсы? Жооптор: А варианты суу ресурстарына көп болушу, Б мунай кендеринин көп болушу, В көмүр кендеринин көп болушу, Г алтын кендеринин көп болушу. Албетте, туура жооп мунай кендеринин болушу. Ошентип, бүгүнкү сабагыбызды аяктайбыз. Бүгүнкү сабакка тиешелүү болгон үй тапшырмалар төмөнкү. Жалал Абад облусунун жаратылышы
жөнүндөгү маалыматты окуу китебинен окуп жана интернет булактарынан таап окуу, сабакта берилген суроолорго дептерге жазуу жана мунай, көмүр кендерин, ошондой эле сары челек жана арстанбап токойлорун картага түшүрүү. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Эмдиги сабакка чейин жолугушканча аман болуңуздар.